Саламатсыңарбы ата-энелер, балдарыбыз кесип тандаганда биз кандай колдоо көрсөтө алабыз? Эң эле биринчиден ата-энелер кесиптин престиждүүлүгүнө карабасак. Менин балам костюмшум кийиши керек, галстук тагынышы керек, креслодо отурушу керек. Кыскасы бүгүнкү күндө балдардан сурасаң эле мен ким болосуң? Депутат болом, мен президент болом. Биз өзүбүз байкабай эле көптөгөн кесиптерге балдарыбызга кичинекейинен эле балдарыбызды жек көрүү жаратып коебуз. Дан болуп эмне кыласың, ал аз акчаны табат, ал мээси чирийт. Кыскасы ар кандай сөздөр менен балдарыбыздын кесип тандоосуна байкабай эле терс таасир тийгизип коебуз. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, кесип ушунчалык заман тез өнүккөнүнө байланыштуу кээ бир кесиптер өлүп калып жатат дагы, биз оюбузга келбеген жаңы кесиптер пайда болуп атат. Мисалы, мурункудай почтальон жок, мурункудай телефонистка жок, жооп бере турган, же болбосо мурунку замандагы машинист, биздин тексттерди мынтип терип бере турган канча бир кесиптер санай берсем түгөнбөйт, жок болуп, өлүп жок болду десек болот да. Анын ордуна биз билбеген кайдагы бир кесиптер чыгып атат. Ишенесизби, мындан ары дагы укмуш кесиптер пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан биздин балдарыбыздын кесип тандоосунда эч кандай басым көрсөтпөйбүз, өзүбүздүн жетпей алган кыялдарыбызга балдарыбыз аркылуу жетпейбиз, ардактуу ата-энелер. Эң негизги фактор же болбосо эң негизги өбөлгө түзүүчү нерсе балабыз ошол кесипти сүйөбү. Анткени сүйгөн кесибин тандап алса, ошол боюнча билим алса, ал кесипти бала эч качан таштабайт. Ошол кесипте ийгиликке жетет, бир жерде дарак бир жерде көгөрөт дегендей, ошол кесипте көгөрүп өсүп чоңоет. Андыктан балаңар эмнени жакшы көрсө, ошол жакшы көрүүсүн сыйлап, тандоосун сыйлап, тескерисинче ошого инвестиция, салым кошконго, ошого акчабызды коротуп, ошол боюнча иримдерге берип, ошол боюнча керектүү курал жарактарды алып берсек, биз ата-эне катары бул жактан эң сонун колдоочулар болмокчубуз да. Анан дагы бир нерсе, балаңар кесип тандаганда жакшы жардам бере турган тест сунуш кылам. Тилекке каршы бул орус тилинде. Бирок балдар азыр орус тили эмес, керек болсо англис тилинде түш жорган балдарыбыз бар. Бул бизди сүйүндүрөт. Азыр бул жака тесттин жазылышы чыгат. Ушул боюнча онлайн бекер тесттер бар. Балдар берип көрсө болот. Мисалы, Климовдун тестинде адам жана техника, адам жана жаратылыш, адам жана жаныбар, адам жана искусство деп бөлүнөт дагы. Бала каяка жакын болсо ошол нерсени тандап берет. Экинчиси MBTI деген тест боюнча болсо, ал жерде сезимтал, ойчул, кыскасы чечимди жүрөгү менен чыгарган балдар, чечимди акылы менен кеңешип чыгарган балдар деген типологияга бөлүнүп кетсе, мисалы, чечимди жүрөгү менен кеңештерге кийин сот болгон өтө кыйын. Кийин аларга тергөөчү болгон өтө кыйын болот. Ал эми сезимтал адамдар болсо, көбүрөөк медицина, медайым, көбүрөөк психолог, педагог деген кесиптерди элесе өздөрүн жайлуу, ыңгайлуу сезишет дагы. Ал эми ою менен, акылы менен кеңешип чечим чыгаргандар болсо, алар сот, тергөөчү, кыскасы ар бир баланын табиятына ылайык кесип тандап алганы туура болот. Ошондуктан ата-энелер, келиңиздер балдарыбыздын кесип тандоосунда алар ошол нерсени сүйөбү, басым коюп туруп, анан ошого жараша тесттерди таап беребиз, ошого жараша иримдерге жиберебиз, ошол жагынан колдойбуз, ошол жагынан шыктандырабыз. Жыйынтыгында балдарыбыз өзүнүн ишин мыкты билген кесипкөй адамдардан болуп чыкса, демек ата-энелик максатыбызга жеткен болобуз.